деген görünüş urmattуу bir tuğanım. Hizmet kıymılı jönünde emne dep ayta alasыз deyt. Hizmet bul kırgızça kızmat degen söz. Hoca Efendi Fethullah Gülen attуу oşol Türk alımı, Türk oyçul azırkı учурда Türk alımı degen çegaradan çıkıp bütünдөй dünya alımı degen atка komgon mufakkir, ötö bir tarbiyaçı dep aytsak bolot. Ulu insandın negizlеген kızmatı kantken adamzatка kızmat көрсөтөбүz деп бул жөнүндө ulu устаз деген атайын bir makala жазып мен ошол интернетке жарыялагам. Бул акыйкат жолу китебибизде дагы камтылган. Чындыгында адамзатка ошол Türk elinden çıkan, bizdin ошол bir kandaş tuğandarızdan çıkan adam bütünдөй dünýөгө устаздык кылып, bütünдөй dünýөгө tarbiyachılık kılıp jatkandagысы бул өтө жакшы көрүнүш деп айтсак туура болот. Чындыгында бул адамдын пафостук темадагы сөздөр өтө көп болуп, адамдарга пайгамбар алейхисаламды сүйүү, ошол адамдын жолунда жашоо экендигин туура айтып берген да. Араб алымдарын бир айтат, Фетхулле Гүленге жолугушууга барганда, ошол кишинин китептерин окуганда, ошол жерге sen bir şakirt sыңары, bir okuç sыңары кирсең, андан пайдалансың. Бирок сен ага устаз катары, алым катары аны мектебине кире турган болсоң, аны мындай bir жанагыдай bir сынай турган сынчы катары кире турган болсоң, анда эч кандай пайда албайсың дегендиги бар. Чындыгында азыркы мына бүткүл дүйнөдөгү себат, мисалы үчүн себат мектептеринин бардыгы, бир канча университеттер, ушулардын бардыгы ошол Фетхулле Гүлен мырзанын, алымдын ошол шакирттеринин кылган иштери деп айтсак, урматтуу bir туугандар, туура болот. Демек, урматтоого татыктуу адам деп айтсак жакшы. Маулид